Эми мынакей айтып атабыз, сиз анан сиздин командаларыңыз, сол тарабыңыз, оң тарабыңыз депчи. Арасынан иштейм дегендер болуп кала турган болсо, мынакей ушинтип өздөрүнүн веткасын түзүп кетет. Мына бул сиздин партнерыңыз, ал бул болсо өзүнүн дагы бир колун чыгарып кетет да. Ошондо эки тарабына, мына бир тарабын сиз өстүрүп берген болосуз, бир тарабын өзү алып кетет. Мындай кылыпчы. Эгерде спонсоруңуз иштебесе, ага капыл болуңуз, сиз мисалга бир тарабыңыз өспөй кала турган болсо, менин спонсорум жардам бербей койду, меники эч кандай эме болбой атат, өсүш болбой атат дебестен, эки тарабыңызды бирдей алып кете бериңиз. Мына сиз деле жогоруда айтып атам го, эки тарабыңызды бирдей алып кетесиз депчи. Ошондой сыяктуу болуп, эч качан спонсорго нааразы болбой, эки тарабыңызды эле бирдей алып кете берсеңиз, командаңыз өсө берет. Эми бизде компания биздин товар оборотубузга жараша айлык төлөп берет да. Товар оборот киргизип, компанияга пайда келтирсек, алар бизге ыраазычылык үчүн айлык төлөйт. Аны биз жалгыз жасай албайбыз. Айлыкты жалгыз ала албайбыз. Ошону бир билип коюңуздар. Өзүңүздөрдүкүн эле көбөйтө эле, меники 300 болду, анан меники 500 болду деп кубангандын кереги жок. Сөзсүз түрдө командаңыз иштесе, анан айлыгыңыз чыгат. Хемахим деген биздин сонун продукция бар, билесиздер, 50 000 пивиге барабар. Пиви деп коебуз, бал. 50 000 балга барабар. Ушул жагыңыздан, мисалга сол тарабыңыздан бирөө бир хемахим алса, сизге командаңыздан 50 000 пиви бар да, сол жагыңызда. Эгер оң тарабыңыздан хемахимден 2 штук ала турган болсо, бул жагыңызда 100 000 пиви бар. 100 000 пиви бар деп коюң. Бирок ушулар эки жак иштеп атат дагы, хемахимдерди алып атышат. Бирок өзүңүздүкү 0 болуп турса, анда сизге айлык чыкпайт. Ошол себептен жок дегенде 10 000 пиви кылып коюшуңуз керек. 10 000 пивилик сода кылышыңыз керек. 10 000 пиви деген биздин сом менен 1500 сомдон баштап 3000 сомго чейинки барабар товар. Ошону алып койсоңуз, сизде 10 000 пиви болот. Дагы командаңыздын чогулган пивилеринен сизге айлык түшүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондо деле болду, мен бир жагын баштап кетти, экинчи жагын баштап кетти, значит менде деген акча чыгыш керек го дебеш керек. Эки тарабыңыз теңделип 300 000ден товар оборот кылыш керек. Бул жак 300 000, бул жак 300 000. Ошондой болгондо сизде 1300 рубль айлык чыгат. Өзүңүздүкү 10 000 пивиңиз бар. Эки тарабыңыз, бир жагыңыз 300 000 пиви, экинчи тарабыңыз 300 000 пиви кылды. 300 000 пиви деген бул 40 000 сомдун тегереги. Бир жагыңыз 40 000 сомдук товар айлантты, экинчи жагыңыз да 40 000 сомдук товар айлантты, сизде 1300 рубль чыкты. Бул биринчи степ деп коебуз, кадам дейбиз. Бул кадамдар командаңыз чоңойгон сайын жумасын айланат, барып күнүнө айланат. Күнүнө айланганда азыр мен сиздерге эсептеп берем.